Өзүнө мынакей чакан бизнес, чоң бизнес, жеке бизнес ачып алып иштеп атсаңар, эч кандай тиешеси жок, же болбосо мыйзамсыз текшерүүлөрдү токтотуу, ишкерлердин укуктарын коргоо жана силердин ушул андан бизнесиңерди өркүндөтүүгө колдоо болуп эсептелинет да. Менчикти коргоонун кепилдиктерин камсыз кылуу, экономиканын туруктуу өсүшүнө дем берүү, мамлекеттин ишкердик субъекттеринин экономикалык ишине негизсиз кийлик күчүсүн болтуруу максатында менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө президенттин жарлыгы чыккан. Аны ишке ашыруу багытында алгылыктуу иштер жүрүп, ишкерлер менен жолугушуулар орун алууда. Жыйында укук коргоо органдары тарабынан жана фискалдык контролдоочу органдар тарабынан жеке ишкерлерге карата мыйзамсыз жана негизсиз текшерүүлөргө жол берилбөө жагы түшүндүрүлдү. Ошондой эле ишкердик субъектини текшерүүнү каттоо автоматташтырылган маалыматтык системасы тууралуу жеке ишкерлерге бүгүн түшүндүрүлдү. Бул жолугушууну Базаркоргон райондук прокуратурасы жана райондук мамлекеттик администрациясы биргеликте уюштурушкан. Ага айыл аймак башчылары, мекеме ишканалардын жетекчилери жана ишкерлер катышты. Анда текшерүүнүн жол жоболору, кайсыл учурда текшерүү жүргүзүлөрүн, ошондой эле кайсыл текшерүүлөр болбой тургандыгы жөнүндө маалыматтар берилди. Аны менен катар райондо ишкерлердин башын бириктирген ассоциация түзүү керектиги да айтылды. Бул ассоциация түзүү эң негизгиси ушулардын өздөрүнүн ынтымактуу биринчи, анан ушул мамлекеттик органдар менен тыгыз мамиле иш алып баруу. Аны биз жардам беребиз. Эң негизгиси юридикалык документтердин баарын, уставтарын өз тарабыбыздан, администрация тарабынан жазаага жардам беребиз. Анан ушулар менен келечекте бир топ районда жакшы иштерди алып барабыз. Анткени буларга ишкерлердин артынан бүгүнкү күндө салыктар төлөнүп келет, салыктардын баары бюджетке түшөт. Акыркы учурларда мамлекет тарабынан ишкерлер менен инвесторлорго ар тараптан колдоо болуп жаткандыгы көпчүлүктү сүйүндүрүүдө. Мындай пикирлер бүгүнкү жолугушууга катышкан ишкерлер тарабынан да айтылды. Жыйында өзүбүзгө керектүү маалыматтарды толугу менен алдык. Биздин ишибизге колдоо көрсөткөн жалпы жетекчилерге да ыраазычылык билдиребиз. Биздин укуктарды коргоо боюнча дагы бир канча сөздөр айтылды. Буйруса ушул мыйзам боюнча иш алып барганга мындан дагы алдыга жылышка аракет кылабыз. 1,5 саатка созулган жыйындын соңунда райондун социалдык экономикасына салым кошкон ишкерлерге райондук жана облустук ардак грамоталар тапшырылды. Ильяс Турдубай уулу, Жанызак Нурдабилет уулу, Базаркоргон району.